Арыбаңыздар, ардактуу биздин YouTube каналыбыздын угармандары, Гапыр Мадаминов агайыбыздын Устаттык өнөрү китебинен номер 45 сабак. Кыргыз тили жана адабияты сабагынан Олимпиадага даярдануу боюнча эскертме деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Эсиңиздерге сала кетейин, урматтуу угармандар, номер 44 сабагыбызда агай өзүнүн гимназиясында окуучуларды кантип Олимпиадага даярдайт, ошол тууралуу агайдын сунуштары жөнүндө айтылган. Ал эми бүгүнкү сабакта болсо, ошол мугалимдердин предметтерге окуучуларды кантип даярдайт, ушул тууралуу кеп кылабыз. Кыргыз тили жана адабияты боюнча Олимпиадага даярданууда 10-11 класстарда өтүлгөн темаларды кайталап системалаштыруу, кыргыз адаби тилинин нормасын сактап, сүйлөөгө жана жазууга үйрөнүү, орфографиялык сөздүктөрдү пайдаланып иштөө. Биринчи фонетика, тыбыштар жана тамгалар боюнча алардын бири-биринен айырмачылыктары жөнүндө үйрөнүү. Биринчи бул фонетика бөлүмүндө үндүү жана үнсүз тыбыштардын жасалуу ордуна, ыгына карай бөлүнүшү тууралуу, ошондой эле сөздөрдүн пайда болушу, алардын лексикалык мааниси, сөздүн муунга ажырашы жана ташымал жөнүндө окуучу менен мугалим жакшылап даярдануусу зарыл. Экинчи морфология, сөздүк состав, лексикология, лексика, лексиканын бөлүнүшү, сөздүн уңгу жана мүчөсү, мүчөнүн түрлөрү, сөздөрдүн үндөштүк мыйзамдары, сөздөрдүн маанисине карай бөлүнүшү, жөнөкөй жана татаал сөздөр, татаал сөздөрдүн бөлүнүшү, кош сөз, кошмок сөздөр, сөз түркүмдөрү, алардын бөлүнүштөрү. Мына ушуларды биз тезис түрүндө морфология бөлүгүн айтып бердик. Муну дагы жакшылап ар бирине конспектлеп жазып даярдануусу керек. Кийинки 3-чү бөлүгүбүз синтаксис бөлүмү. Сүйлөм, сүйлөм мүчөлөрү жана анын түрлөрү, жана баяндооч, анын синтаксистик кызматы, айкындооч мүчөлөрү, сүйлөмдүн түзүлүшүнө карай бөлүнүшү, ошондой эле жөнөкөй жана татаал сүйлөмдөрдүн түрлөрү, сүйлөмдөгү сөздөрдүн байланышуу жолдору, ээрчишүү, ыкташуу, башкаруу, таандык, сүйлөмдүн түшүндүрмө мүчөлөрү жана анын түрлөрү. Кыргыз тилинин Олимпиадага даярданууда сөзсүз түрдө окуучуда кыргыз тилинин терминологиялык сөздүгү, кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү, ошондой эле кыргыз тилинин фразологиялык сөздүктөрү дагы болуусу керек. Жогоруда кыргыз тили сабагы боюнча кандай, кайсы темаларды даярданышы керек тууралуу айттык. Ал эми адабият боюнча биринчи акын жазуучулардын өмүр баяны жана чыгармачылыгы менен терең таанышуу. Экинчи көркөм чыгарманын оригиналын окуп чыгуу. Үчүнчү чыгармага адабий талдоо жүргүзүү. Төртүнчү адабий каармандардын образдарын анализдөө. Ошондой эле шар жана мазмундуу окуу менен өз түшүнүгү боюнча конспект, тезис, дилбаян жаза билүүсү керек. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, чыгарманы талдоодо балдарга ошол чыгармадагы айтылуучу ойду реалистик багытта талдоого үйрөтүү керек. Ошондой эле чыгармадагы дидактикалык, фразологиялык материалдардын орундуу же орунсуз кайталоолорун аныктай билүүгө үйрөтүү. Көркөм чыгарманы талдоодо чыгарманын сюжетин баскычтар боюнча аныктап алыш керек. Дагы эске алуучу нерсе, чыгармадан окуучулар үзүндү жаттап, аны көркөм айтып берүүгө үйрөнүшү керек. Көркөм окууда образга түшүү, монолог айтуу, түшүнүгү татаал терминдер болсо, сөздүктөр, энциклопедиялар менен иштеп үйрөнүү керек. Көңүл буруңуздар, ал үчүн кандай сөздүктөр менен иштөө керек? Терминологиялык сөздүк, түшүндүрмө сөздүк, фразологиялык сөздүк, орфографиялык сөздүк, котормо сөздүктөр. Чыгарманы талдоодо эки айырманы билиши керек окуучулар. Чыгармадагы типтүү образдар жана лирикалык каармандар жөнүндө ажырата билүү. Чыгармадагы окуя сүрөттөлгөн тарыхый доорду эске алуу менен бирге, ошол окуган чыгармаларга ой пикир айтууга жана жазууга машыгышы керек. Чыгарманы окууда сөзсүз түрдө көркөм чыгарманын өзүн, оригиналын окууга дагы үйрөнүш керек. Ошол эле учурда аны жанры боюнча аныктап ажыратууга үйрөтүү.
чыгармачыл инсандардын жазуу стилин билүү, ошол эле учурда чыгарманын ичиндеги көтөрүлүп жаткан проблеманы дагы аныктай алышы керек. Урматтуу угармандар, бүгүнкү чыгарылышта сиздер кыргыз тили жана адабияты сабагы боюнча олимпиадага даярдануу жөнүндө усулдук сунуштарды ала алдыңыздар. Устаттык өнөрү китебинде 85-86 беттерде кененирээк өзүңүздөр дагы окуп таанышсаңыздар болот. Ал эми бул эскертмени жазган кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалими Шайдуллаев. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калыңыздар.